акты караны ажыратып калган Назира азыр мындай ушул эркектерди дагы, мырзаларды дагы тандоону үйрөндүбү? Албетте. Кандай мырза сизге жагып калды? Жоомарт эркектерди жакшы көрөм. Битиреп мындай акча санаган эмес, мындай ачылып чачылып барбактап турган эркектер эмнегедир аябай жагымдуу көрүнөт. Сиз чечинген сүрөттөрүңүздү жарыяладыңыз коомчулукка? Муну элдер кээ бирөө ошол эрдик катары кабылдап атат, кээ бирөө муну акмакчылык катары кабылдап атат. Сизде мындай жасалма кирпик жок, тиги кашты да жасатпаптырсыз. Мындай жасалмалуулук болгон жерде чындык жок болот да. Тамактын кайсы түрүн жакшы жасайсыз? Жасайсызбы деги? Ушул жерден жаңылыштык болот. Бир күчтүү эркектин жанында баягы арыстаным өчүп, мышыгым ойгонот. Менден 1-2 жаш кичүү эркек эле энелигим ойгоно баштайт. Аялдыгым ойгонбойт ага. Жаңа ажырашкан учурда мага аябай оор болгон, анткени баары эле баягы ажырашкан аялды ээн жаткан гаражда эле унаамды токтотуп коеюнчу дегендер абдан көп болгон да. Назира айым, саламатсызбы? Биздин Азамат айым долбоорубузга кош келипсиз. Сизди жөн жерден тандап алган жокпуз. Өзүңүздүн тармагыңызда дайым ийгиликтерге жетип жүрөсүз. Сизди мыкты журналист, маектердин майын чыгара алган журналист катары таанышат коомчулук. Сиздин маектериңизди баары көрүп жүрсө керек. Мына сиз мага бир адамдын ичи коюнуна кире алган, бир адамдын жан дүйнөсү менен эсептеше алган бир ушундай бир назик жандай көрүнөсүз негизичи. Кандай, чын эле назик жансызбы же бизге көрүнгөндөй, сахнада көрүнгөндөй мындай кандай десем боевой адамсызбы? Сахнада мен баягы ар бир адам өзүнүн ушул жан дүйнөсүндөгү сулуу жанын, сулуу өзүн дайыма катып көздөн очолонтуп башкача көрүнгөнгө аракет кылып жашайт экен да. Мен муну баардык алып аткан интервьюда меймандарымдын тереңин каза келгенде таптакыр ашыкка адамдар чыгат го. Анан алардын баары сыртынан желмоуз адам болушу мүмкүн, бирок түбүнө жете келсең, түпкүлүгү ушунчалык жан дүйнөсү сулуу адамдарды көрөсүң да. Мен дайыма айтып берем да, ушу кандай гана желмоуз адам алып келбегиле, менде ал желмоуздун ичиндеги сулуу адамын көрсөтө алам дей берем да. Анан сыңары каалайбызбы, каалабайсызбы, катып койгон жан дүйнөбүздө бир сонун адамыбыз бар да. Балким ал адамым меники ошо назик, ошо жан дүйнө менен эсептешкен, көкүрөк менен сүйлөшкөн, тыңшай алган болсо керек да. А мен сыртында аны жана куралданып алып эле элдер менен күрөшөм, кайсы бир пикирге каршы чыгам, кайсы бир ойду коңтором мен, бул нерсе бизге туура келбейт деп эле күрөшчүл Айтбекованы ойгото берем да. Анан ал дайыма согуша берет, ал дайыма төңкөрүш жасай берет, ал дайыма революцияны каалай берет. Анан апама күлө берем да, апа, мен 8-ноябрда төрөлүптүрмүн. Анан ошо 8 боюнча жазып койгондо мен революциячыл кыз болмок эмес, мен 7-ноябрь деп койгонубуз үчүн мен революцияга ооп кеткем да, өзүңөр күнөө билесиңер деп күлүп калам да. Ансыңары сыртымда дайыма ошо төңкөрүш жасаган кыз, а ичимде көкүрөк менен эсептеше алган, тыңшай алган, көкүрөктүн үнүн уга алган башка Айтбекова жашаса керек да. Назира, сиз айтып атпайсызбы, менде башка Назира жашаса керек мүмкүн депчи. Мен сиздин мындай чыныгы Назира болгондугуңузду жана бир сүрөттөн көргөм да. Баланы бешикке бөлүп. Мен ошол Назиранын образы менде жакшы жашайт да. Негедирчи, мен өзүмө ошол Назиранын образы аябай жакын туюлат да. Анан сиздин өзүңүздүн бир сахнада образыңыз бар да. Сахнада образыңыз бар, кинодо, актриса катары дагы ал образдан эч качан мындай четтеп кетпейсиз да. Үйдө дагы ошондойсузбу? Үйдө мен көп сүйлөбөйм. Үйдө ойчулмун, ойго терең кирип кетем.
үйдө мен олуттуумун, үйдө апам жанында. Бизде мындай экен да, психологияны изилдеп, иликтеп жүрөм го, анан атайын ошо психология курсуна барып жүрөм. Анан ошакта сабагыбызда ушундай өттүк элек да, адамдын ичинде бир нече образ жашай берет депчи. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, бул нерсени кабылдаш керек деп. Анткени кадимкидей апам жанында кенедей кызга айланам, эркелеп сүйлөйм. Анан апам дагы эмне тамак берейин, мону жасап берейинби? Муну каалайсың дей берет да. Анан балам экөөбүздү кенедей баладай көрөт. Анан сыртка чыгып бал муздак жеп келгиле, анан келип мен мону даярдап коем де. Же сыртка чыгып кино көрүп келгиле де, ушундай да. Анан апам жанында мен каалаймбы каалабаймбы кенедей бала ойгонуп кетет. Уулумдун жанында каалаймбы каалабаймбы энелигим ойгонот. Ушунчалык мээримим төгүп, үйрүлүп түшүп, ал эне катары Айтбековну көрөсүң, бир күчтүү эркектин жанында баягы арыстаным өчүп, мышыгым ойгонот. Мен анын жанында башым жөлөп, эркелеп, мындай чыныгы аялдыгым ойгонот. Сыртта бу элдин алдында жүргөндө жанагы күрөшчүл Назира ойгонот. Бул ар кандай образдар ойгоно берет экен. Бирок үйдө бу эл арасында сүйлөп, бу элдин арасына түртүп койсо Айтбекова шаңданып, анан ажыкыстанып, анан мындай ырсактап, анан ушинтип турам да, мындай кайпактап, мынтип оюн карак болуп, досторум жанында эркемин аябай, эркек досторум жанында эркектигим ойгонуп кетет. Анткени алар братишка үкө деп көнүп калышкан да, анан кадимкидей эркектигим ойгонуп, кадимкидей алар менен ушундай көрсө, ошо ар кандай каармандарың ичиңде жашай берет экен. Анан ошол каармандар улам бир жагдайда ойгоно берет экен да. Чыныгы Айтбекова каякта анда? Чыныгы ар биринде чыныгы Айтбекова жашайт. Ар биринде чыныгы Айтбекова жашайт. Менче жашырасыз го дейм. Сезимталмын. Чыныгы Айтбекова. Сезимталмын. Сиз сезимталмын деп айтып атпайсызбы? Сезимтал болсоңуз, мына жакында да бир образыңызды биз көрө алдык. Сиз ал образ эми чындыгын айтканда сиз коомго башка нерсени айтайын дегенсиз. Сиз чечинген сүрөттөрүңүздү жарыяладыңыз коомчулукка. Анан бирок түйүндө пост жазылганда мындай коррупциядан, башка нерседен уялбайсыңарбы, анан ушул нерсе уякпы силерге дегендей таризде да. Анан ошондо сизге аябай көп коомчулуктан негатив кетти да. Ошондо ыйладыңызбы, кандай кабыл алдыңыз? Эми мурунку Назира болсо ыйламак ал. Ал сынмак, ал мурунку Назира болсо мүмкүн андай сүрөткө түшмөк эмеспи дейм. Мурунку Назира балким түшмөк эместир, чынында эле. Мурунку Назира башкача Назира да, ал азыркы Назира, ал иммунитети бар Назира. Ал акты караны ажыратып калган Назира. Ал өз орду каякта экенин билген Назира. Ал Назира өзүнүн ким экенин билген жана өзүнө жогору баа берген Назира да. Ал Назира өзүнө жогору баа берип, ал өзүнүн ким экенин билип, ордун билип, максатын көздөгөн, каякка баратканын жолун таап алган Назира. Мындай сөздөргө терикпей калат экен. Ал мындай мынтип сырттан акты көктү кабылдаган Назира, бул ак экен, бул жагы көк экен деп коет экен, жон гана. Мындай сырттан анализ жасап коет экен ар бир адамга. Анан ошол төгүлүп аткан ошол ууну чыгарып аткан адамга анализ жасап, анан бул мындай болгон адамдар мындай болот турбайбы деген нерсеге кептелип калат экен. Анан бирок сиз эми коомдо экиге бөлүнүп калышты да, кээ бирлери бул нерсени искусство катары кабыл алышты. Бул эми баягы заманбап ушул азыркы жашоодо мындай искусство катары да кабыл алса болот сиздин сүрөттөрүңүздүчү. Анткени азыр секунд сайын эле модельдердин ошондой сүрөттөрү жарыяланат. Биз менталитетке жараша ошондой кичине коомчулукта мындай туура эмес кабыл алуулар болду окшойт, менимче. Анан сиз ошол туура эмес кабыл алгандарында пикирин сыйлайт болушуңуз керек деп ойлойм. Мен аларды сыйлайм деп айта албайм, түшүнөм. Түшүнөсүз.
түшүнүү менен мамиле кылам. Анткени мындай сыйга татыктуу ойлор бар. Алар менен эсептешем сөзсүз. Түшүнүү менен мамиле кылган ойлор да бар. Аларды жөн гана түшүнүү кажет. Анткени бизде канча кылымдан бери түптөлүп калган бир эрежелер болушу мүмкүн, жашоо образы болушу мүмкүн, менталитет, салт санаа болушу мүмкүн, диний көз караш болушу мүмкүн. Ошол нерсе менен гана бир жанагы ар кандай тажрыйбаларды өткөрөт го, мындай горизонтальный сызыкта эле чоңойткон мышыктар бар, вертикальный сызыктарда эле чоңойткон мышыктар бар. Вертикальный сызыкта чоңойгон мышык горизонталдык нерселерди көрбөй эле баягы уруна берет экен да. Вертикальный деле өскөн мышык ушул ушундай экен, горизонтальный баягы өскөн мышык беркини көрө албайт экен. Ансыңар эле эгерде адамды бир калыпка, бир коробкага салып коюп эле өстүрсөң, ал коробкадан чыга албаган адамдар бар да. Биз аны эмнеге коробкадан чыга албайсың деп аны уруша албайбыз, жектей албайбыз. Биз аны жек көрө албайбыз да. Ошон үчүн мен андай жазууну жазган, акарат келтирген, жек көргөн адамдарды мен аябай жакшы түшүнөм. Алардын дагы тууралыгы, алардын дагы өз чындыгы бар. Мен аны чычалап, ыйлап, ана мен өзүмдүн чындыгым, мен чындыгым мындайды деп көрсөткөнүн кажети жок. Жөн гана мышыкты мышыктай, күчүктү күчүктөй кабыл алышыбыз керек го деп ойлойм да. Сиз акты караны, азыркы Назира акты караны ажыратып калды деп айтып атпайсызбы? Мына сиз бир турмуш көрдүңүз да. Уулуңуз бар, уулуңуз чоңоюп калды. Канча жашка келди? 12. 12 жаш аябай эле чоң. Бир 8 жылдан кийин Кудай кааласа кайнене болуп калып кетсиз. Мен ойлойм, сиз жакшы кайнене болосуз деп. Анткени түшүнүктүүсүз да. Ошол акты караны ажыратып калган Назира азыр мындай ошол эркектерди дагы, мырзаларды дагы тандоону үйрөндүбү? Албетте. Кандай мырза сизге жагып калды? Биз деген мен ойлойм да. Азыр сиздин мырзаңыз барбы? Көңүлүңүзгө жакканбы? Мындай бир статусум жакында эле чыгардым, 1-2 ай болуп калды болуш керек. Апам мени бир аз шермендерээк кылып тарбиялаганда, мындай күйөөгө тийгенде да бат тиймек болушум керек депчи. Ансыңары баягы апам мугалим болгон үчүн тартипте катуу эле, анан жалгыз өстүрүп, жалгыз жүктү сүйрөп аткан апамды көрүп, боор тартып, ушул апамдын жүзүн жер каратпайын деп дайыма ошо түз жүрүп, отуруштарга барбай, жигиттер менен сүйлөшпөй, анан ошентип жүрүп эле анан мындай тандаганда иш кылса эле бир маңдайыңа келген бир жигиттикке эле тийип кете берет экенсиң да. Анан эгерде тандоо укугу болуп, эгер эркиндикте чоңойгондо тиги жигит менен жетелешип көрүп, бул жигит менен жетелешип көрүп, жигиттерди айырмалай алып, анан мага кайсынысы төп келет деп анан тийгенде балким бактылуу болот белем деп кээде баягы ой жүгүртүп каласың да. Анан ансыңары азыр бир турмушту көргөндөн кийин кадимкидей эркектерди айырмалап, ким эмнени каалап атат айырмалап калат экенсиң. Жаңы ажырашкан учурда мага аябай оор болгон, анткени баары эле баягы ажырашкан аялды ээн жаткан гаражда эле унаамды токтотуп коеюнчу дегендер абдан көп болгон да. Бул мени абдан намысыма тийген, бул мени абдан сындырган, бул мени аябай таарынткан учурлар болгон. Анан кийин бара-бара мынтип айырмалап, ким кандай өңүттө, ким кандай максатта сага жакындашып атат билип калат экенсиң дагы, өзүңдүн чек араңды койгонду үйрөнүп калат экенсиң. Бул чек арадан өткөрбөй калат экенсиң. Анан эркектерди албетте баягы көкүрөгүн, мээсин салмактап, жүрөгүн, баскан изин, кадамын салмактап, өзүңдүн салмагыңа, салмакташыңа койгонду үйрөнөсүң. Анан мага акылдуу эркектер эмнегедир мээси интеллектуалдык деңгээли мындай акылы өнүккөн, өөрчүгөн эркектерди эмнегедир аябай ошол эркектердин алдында
өзүм алсыз сезип мынтип аларды көбүрөөк сүйгөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Анан жоомарт эркектерди жакшы көрөм. Битиреп мындай акча санаган эмес, мындай ачылып чачылып барбактап турган эркектер эмнегедир аябай жагымдуу көрүнөт. Мага камкор эркектер жагат. Анткени сени эсептешип тамак иштиңби, жылуу кийиндиңби деп турган эркек ар бир аялга жакса керек. Сиз өзүңүздөн улуу кишиге турмушка чыгышыңыз керек. Анда деби. Ооба, анткени жалаң улуулар менен маектешип, улуулар менен сүйлөшүп, улуулардын оюн эсептешип көнүп калган аял эч качан өзүң менен тең эркек менен эсептеше албай калат экенсиң. Анан кичүү эркектердин менден 1-2 жаш кичүү эркек эле энелигим ойгоно баштайт. Аялдыгым ойгонбойт ага. Ага тим эле ооба, курсаң тойду, жылуу кийинчи, бояң мондой болуп калыптыр дей берет. Анан өзүм менен тең же өзүмөн кичүү эркекке тийсем, мен анда аял катары бактылуу боло албайм. Дагы бир баланы асырап алгандай болуп калат да. Ошон үчүн түшүнөм. Сиздин жеке жашооңуз жөнүндө суроо берген себебим, мен сизди мурунку жолдошуңузду тааныйм да. Биз бирге окуганбыз Бишкек гуманитардык университетинде, бирге школа элиты деген ушундай мектеп бар болчу, ошолго бирге барчубуз да. Анан кийин эле мен ушул Искендер менен Назира Айтбекова үйлөнүптүр дегенде мен аябай таң калгам да. Себеп дегенде ал такыр башка киши болчу да. Такыр башкача бала болчу. Анан сиз такыр башкачасыз. Экөөңүздөрдү мен такыр элестете алган эмесмин. Кантип булар үйлөнүштү деп өзүмө көп суроо бергем да. Чындыгында эле ошондой болдубу? Окшош эмес бекенсиздер? Кандай, эмне болду? Ооба, эки башка дүйнө болчубуз. Ал орус дүйнө, мен кыргыз дүйнө. Анан кантип табышып калдыңыз? Анан ал менен аябай биринчи курста беле, экинчи курста беле Алато жазы деген фестивалдар өтчү. Ошол жака роль ойноп чыкканда ал ошо актёрдук чеберчилигиме, ал Калыстар тобунда отуруп калыптыр, актёрдук чеберчилигиме баа берип, алгач талантыма суктанып, анан молодежный клуб Кыргызстана деген бар болчу, ал өзү координатор эле. Ошол жака таланттууларды, биз акылдууларды чогултабыз, сен кел биздин клубка катыш деп. Анан ага карындаш болуп 5 жыл мындай достукта жүрдүк. Анан кийин ал Москвага окуганы кетти, мен хит парадта чоңоюп, өзгөрүлүп, башкача болуп калдым. Анан карындашым, эми достор өз ара сүйлөшүп чыккан, мындай Назира аябай жакшы кыз, биз Назираны кое бербей, үчөөбүздүн бирөөбүз үйлөнүшүбүз керек деп көп мындай жакшы кыз деп акыл менен, эреже менен салмакталган сүйүү башкача болот экен. Мен дагы жакшы жигит, ушул жигитке турмушка чыксам, он перспективный, менин тукумум көчөдө калбайт деген нерсе менен кадам таштайт экен да аял киши. Анан экөөбүз ушинтип акыл менен өлчөшүп алып эле үйлөнүп алганбыз. Ал болсо дайыма айтчу, сен таланттуу аялсың, сен талантыңды өстүрүшүң керек, өрчүтүшүң керек. Анан балдарым, неберелерим сени менен сыймыктанышы керек деп, ал ошондой баягы өлчөм менен, ал ошондой эсептөөлөр менен алган. Мен болсо акылдуу, мени багып кетет деп тийгем. Анан эгерде адам бири-бирин тапкандан кийин дене дагы сүйүш керек экен бири-бирин, акыл эле эмес, жүрөк дагы сүйүш керек экен бири-бирин. Ал нерсе руханий жактан экөөң эки багытты көздөбөй, бир багытты көздөгөн учуруң болуш керек экен. Бизде акыл деңгээлибиз эле ооба макул деди, акылыбыз макул деди. Денебиз, жүрөгүбүз жана башка бир багытыбыз макул болгон жок да. Сиздин интервьюларыңызды көп көрдүм, ушул маекке чакырганасында сизди мен таанып алайын дедим да негизичи. Сиз ар бир маекте ички эркиндик жөнүндө сөз кылып келесиз да, мындай ички эркиндик болуш керек, ички эркиндик болуш керек деп. Ооба, ички эркиндик болгон адам аябай бактылуу болот да, чындыгында мен да билем ушуну, мен да сезем, туям да. Бирок ички эркиндиктин дагы чеги болотпу? Ал болот, ал абириңе, деңгээлиңе, акыл парасатыңа жараша, жашаган коомуңа, ордуңа жараша аны өзүң чийишиң керек. Сенин көкүрөгүңдө бул ыңгайлуубу, бул чектен чыкпайбы, сенин көкүрөгүңдө. Башка бирөөнүн чийип берген сызыгында эмес, өзүң чийген сызык. Чийин болсо өзүңдүн ошо абийириңе, уятыңа жараша болот чийин. Мен сиз менен маектешип отуруп азыр сырткы келбетиңизге көңүл буруп атам да. Сизде мындай жасалма кирпик жок,
тиги кашты да жасатпаптырсыз. Мүмкүн ошол чейиндир сизге. Мен нерседен натуралдуулукту, нукуралуулукту сырткы келбетте дагы, анан жан дүйнөдө дагы баалайм. Бул мындай жасалмалуулук болгон жерде чындык жок болот да. Бул чындык, жан дүйнөңөн ыкластык мындай нерселер чыкпайт. Ошон үчүн натуралдуулукка көп бактайм. Биздин Азамат айым долбоорубуздун бир салты бар. Биз коногубузга символикалуу же бир ошол коногубузду ачып бере турган белек беребиз да. Анан сизге мен бир белек даярдадым. Бул эми жөнөкөй эле кичинекей эле белек негизичи. Бул белек бул гүлдү билесизби? Неме азыр айтам. Эдельвейс. Эдельвейс. Көрүүчүлөрүбүзгө дагы көрсөтүп коелу. Бул Эдельвейс гүлү. Билесиз, бул Эдельвейс бийик чокуларда өсөт, мөңгүлөрдө өсөт. Аны көп адамдар көрүп бербейт, үзө бербейт. Буну көп адамдар көргөн эмес. Жылдыздарга, асманга эң жакын гүл Эдельвейс гүлү болуп эсептелет. Мен сизди негедир ушул Эдельвейс гүлүнө окшоштурдум. Сиз ушундай ак жүзүңүз да ошо Эдельвейс гүлүнө окшош. Анан гүлдөр эч качан тебеленбеш керек. Алар бийиктикте өсүш керек. Алар кооздук тартуулаш керек. Алар адам жан дүйнөсүн ачып бериш керек. Мен сизди ушул Эдельвейс гүлүнө салыштырып, ошундай сизге белек даярдадым. Дайыма ушундай бийиктиктерде чокуда жүрө бериңиз. Аябай сонун экен бул символикаңыз. Ошол сен бийиктесиң, сен жылдызга жакынсың, сен тоонун башындасың деген бир мага айтылган комплимент катары кабыл алдым. Бул мен үчүн аябай бир баа жеткис, кымбат белек. Анткени адамдар баягы акча жаатында эле, финансылык жактан эле кымбаттыгына көнүп калышканда, моралдык жактан, руханий жактан кымбат бул баарынан дагы бийик турат. Сиз өзүңүз байкадыңызбы? Келбетиңиз да ушул гүлгө окшош. Ооба, окшош. Мындай чачырап, кичинекей жылдызча окшоп чачырап турасыз да. Жайнап турат экен. Өзүңүз да мындай жылдыздай болуп жайнап турасыз да. Азыр эми азыркы учурда сиз мындай коомчулукта аябай сөзгө алынып, көзгө алынып, ай баягы Назира ушундай кылыптыр деп, мен сизге майке келердин астында дагы Назирага интервьюга баратам десем, Назира эмнеге чечиниптир? Ошону сурап, Назира эмнеге чечиниптир? Ошону сурап деп ошентишет да эми. Ар ким өзүн ар кандай берет, ар кандай ачып берет. Мен ойлойм, бул сиздин бул кадамыңыз бир сиз үчүн бул кадам мындай тобокелчиликтей сезилген жокпу? Тобокелчиликке барып өзүңүздү мындай тобокелге салып барган жоксузбу же ойлонбой эле тартылып койдуңузбу? Өткөндө да бирөө сурады, бул өзүңүздү курмандыкка чалуу эмеспи депчи. Анткени революция жасап аткан, тарых жасап аткан, тарых бурмалап аткан адамдар өзүн дайыма курмандыкка чалат деген суроо келди да. Мен бул тууралуу мен өзүмдү курмандыкка чалып атам же тарых жасап атам деген же атайын ушу тарых жасайынчы деген деле максат эмес, балким жасалып калаттыр. Бирок мен негизги түпкү айтайын деген оюм мындай алдын ала эсептелинбей эле бул көкүрөгүмдө чыңырык жатат го. Анан ошону чыңырыкты көкүрөгүмдө айтайын деген ойдо эле сыртка чыгарып койдум. Муну элдер кээ бирөө ошол эрдик катары кабылдап атат, кээ бирөө муну акмакчылык катары кабылдап атат. Ар ким буга өз баасын, өзүнүн деңгээлине, өзүнүн көз карашына жараша берип атат да. Түшүнүгүнө жараша берип атат. Бирок мен дайыма хайп болсун же мен элдин көзүнө көрүнөйүн же эл мени мактасын же эл мени тебелесин деп жасабайт кадамдарды. Мен көкүрөгүмдө эмне болуп атса, ошону эле сүрөттөгүм келет, ошону эле чыгаргым келет. Ошол нерсени эле бир чындыгым чыркыраганда кээде ошондой нерселер чыгып кетет. Сизге бакыт каалайм негизичи. Сиз бир жакшы үйдө жакшы бир
мындай аялсыз деп ойлойм да мен. Тамактын кайсы түрүн жакшы жасайсыз? Жасайсызбы деген. Ушул жерден жаңылыштыңыз да. Жаңылыштымбы? Анткени үйдө мен үй жыйнап, үйдү зимилдетип, анан апам болсо тамак жасап, бизде дайыма ушундай эреже, ушундай нерсе бар эле да. Үйдүн баарын мен зимилдетем, апам тамак жасап, мен зимилдетип атканда апам тамак жасап аткан болот да. Анан бири-бирибиздин ишибизге кийлигишпейбиз. Анткени апам үй жыйнаганда мен жактырбайм. Мен бир нерсе кухняга, ашканага аралашканда апам жактырбайт эле да. Анан өзүбүздүн чек арабыз ушул эле. Ошол нерсеге аябай көнүп калып, анан кийин турмуш курганда эң биринчи тамагымды апама телефон чалып алып, апа, мен момуну туурадым, азыр эмнени салайын деп, ай, тиги этти куурдуңбу? Муну сал, тигини сал болуп, биринчи тамагым ошентип жасалганда, анан бир күнү ушинтип тамак жасап, аябай жоолукту боягыма салып, келин жаңы келгенде ошока салат го, кайнене менен жашадым да. Анан күндө эртең менен эрте туруп алып жүгүнөсүң, чайыңды даярдайсың. Аябай баягы чоң энем үйрөткөндөй, тайэне таятамдыкында көргөн нерсени, келиндери кандай болсо ошол нерсени жасап баштадым. Анан бул нерсе жолдошума заманбап көз караштагы Саркеч жолдошума жакпай калды. Айкырыкты ушундай салды, жоолугумду чечип ыргытты, халатымды чечип ыргытты. Апасы менен ушундай урушту. Мен мындай аялды каалабайм. Тамак жыттанган мен келгенде, анан кемпирдей болуп жоолукту алдына салып, жаман халатты кийген аялды көрүш үчүн мен алган эмесмин деди. Мен Назошту сахнада мындай жылдыз болуп турганын, үйдө келгенде супсулуу болуп турган аялды каалайм деп, ал заманбап көз карашта заманбап жашоону каалады. Анан өзүнчө бөлүнүп жашоого туура келди. Анан баягы алда жолдошумдун инициативасы болду, биз өзүнчө жашашыбыз керек деген. Анан кантип жалгыз баласы болсоң, жалгыз келин болсоң, өзүнчө жашайбыз, жиндисиң го деп. Жалкаман кетип атат, болбой урушат, алып кетти. Анан экөөбүз өзүнчө жашаганда, анан ал мага жаңы жашоону үйрөттү. Ал мага боенгонду үйрөттү. Мый, могу көйнөктү кийбейсиң, сага могу көйнөк өзү алып барып көйнөк тандады. Мен мындай кыз болуп көнбөгөн жаным, ал болсо 3 эжесинин кичүү баласы да 3 эжесинен көргөн нерсени мага жасай баштады. Анан ресторандардан тамак жедик, кафеден тамак жедик. Анан 9 жыл бою өзүбүздүн үйүбүз болгон жок. Тапкан ташганыбызды сонун элестерге короттук. Тоого чыгып кетебиз, көлгө жаңы жылда көлдүн жээгинен тозобуз, же болбосо ресторандардан, кымбат кафелерден жейбиз, керели кечке кинотеатрга бир кинодон чыгып, жүр экинчи киного кетебиз деп, экинчи балабызды көтөрүп алганбыз колгочу. Ушинтип алып, ыйласа улам алмак-салмак соротуп, сыртка соротуп келебиз дагы. Театрга барабыз, жанагы немеге барабыз, балетке барабыз, операга барабыз, музейдин түрлөрүн кыдырабыз, чет өлкөгө чыгабыз. Ушундай мындай азыр айта берет да, күйөөңдү эмдигиче сүйөсүң, эмдигиче жакшы нерселерди айтасың депчи. Анткени менин мээримде экөөбүз кырылышып, согушуп, табактар ыргылган нерселер калган жок да. Бул 8 жыл ичинде экөөбүздүн ушинтип сонун сезимдерибиз, эркелешүүлөрүбүз калды. Ошон үчүн мен дайыма мындай ыраазычылык менен дайыма жакшы нерселерди эстегенге, жамандары болгондур, бирок алардын көз жазында калат да, тигилердин жанында. Ошол нерселерди көбүрөөк чыгарганга аракет кылам да. Сиз акыркы күндөрү интернет жаатына мына YouTube каналыңызды ачып ошол жака болуп кеттиңиз да, бирок мен сизди мындай салттуу журналистикадан көргүм келет да, негизи өзү сиз салттуу журналистикага жакыныраак адамдай сезилесиз магачы. Блогер болуп кеттиңиз, Инстаграмда неме ар кандай посттор жазып дегендейчи, ошо салттуу журналистикага кайтып барып бир телевидениеде иштей турган ойлоруңуз барбы? Телевидение болсо эркиндикти чектейт да. Анан мен эркиндигим чектелген жерден аябай качам. Баягы эркин куш болуп, шаңшып учкан бүркүт, ал
томого менен бир жакта байланып калганда бактысызыраак болот го деп ойлой берем да. Бизнес жагына кандайсыз? Ишкерлик жагына акча менен эсептешкенди, акчаны санаганды билбеген үчүн, эмнегедир акчага жулунбаган үчүн, байлыкка жулунбаган үчүн ал жакка дагы көп маани бербейм. Бийликке дагы көп депутаттыкка, аябай ар бир шайлоодо көп чакырып алам. Ал жакка дагы өзүмдү бир элестете албайм да. Мен бактылуу болгон жер, балыктын бактылуу болгон жери өзүнүн көлмөсү да. Менин бактылуу болгон жерим ушул. Камера, микрофон, сахна, роль ойноп атканда или же болбосо жана блог жазуу, жөн эле ойлорум жазып атканда, ошондо аябай ээн эркин, бактылуу сезет экенмин. Мен сизге бакыт каалайм. Ыраазымын. Келечегиңиз алдыда, биз сизди аябай чоң бийиктиктерден көрөлү. Ошол адамдардын жан дүйнөсүн ачып, жакшы маектерди бизге тартуулай бериңиз. Балаңыздын жакшылыктарын көрүңүз, уулуңуздун. Рахмат, ыраазымын. Мезге анан турмушка да чыгыңыз, мезге ошону каалайм. Деге ойлонуп калдым. Мен чын жүрөктөн аял катары аялдык бакыт каалайм. Маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык. Силерге да рахмат, бар болуңуздар.